Assalamu alaikum. Кадырман кыргыз элим. Мен азыр эле мына өзүм буга чейин шайлап жүргөн шайлоо участкасына кирип, өзүмдүн бир туугандарымды тизмеден тактап коеюн деп чыктым. Кирип ошол жердеги көрүнүштү көрүп, ыйлагым келип, намыстанып чыктым. Себеби жанакы форма 2 деген баля менен алектенип аткан адамдарды көрдүм. Мына азырдагы таңгактап машиналарга ондогон адамдарды жүктөп киргизип атышат форма 2 менен. Азыркы учурга мына саат 5-тен өттү, 400 адамды форма 2 менен каттап киргизишиптир. Ал эми ошол жердеги жашаган жергиликтүү тургундарды, жергиликтүү шайлоочуларды башка айылдарга форма 2 менен каттап киргизип атышат. Мындай куйтку митаам жол менен добуштарды сатып алуу ыкмасын бүгүнкү бийликтин партиялары уюштуруп атканы баарыбызга маалым. Мен ошол партиянын өкүлдөрүнө, ошолорго ортомчу болуп, буту-буттарына тийбей, арзыбаган тыйын үчүн жүгүрүп жүргөн бир туугандарым айтат элем. Эмне мынча кыргыз элин кордойсуңар? 1000 сомуңарды көтөрүп алып, абийирин, намысын тебелеп, адамдарды жүктөп келип, ар кайсы жерге ташып жүрөсүңөр. Кайсы партияга шайласа, ошол партияга шайласын. Жөн койгулачы. Кыйнабагылачы адамдарды, кордобогулачы. Өзүлөрү туулуп өскөн, жашаган жеринен добушун берсин. Таза экенсиңер, өзүңөр мактап атасыңар, мамлекетти кыйратабыз, өнүктүрөбүз деп. Таза жол менен баргыла да. Арам акчаңарды көтөрүп алып, буюм сатып алганда элдерди сатып алып, ар кайсы жерге ташыбай. Баарыбыз шайлоо бүтөт, баарыбыз бийликтегилерди ашата сөгүп жатып калабыз. Бийликтегилер деле күнөө эмес. Ошолорго кошомат кылып, административдик ресурсту колдонгон мекеме жетекчилери, мектеп директорлору, жөнөкөй жарандар баарыңар күнөөлүсүңөр. Буга чейинки шайлоолордо дал ушундай сатып алуу, тамак берүү, эт тартмай, карусель, башка ыкманын баарын колдонуп жүрүп, мамлекетти сазга батырдык. Мына кечеки эле президенттик шайлоодо дагы Бөркал десе баш алганга чейин барган бийлик өкүлдөрү, ага жардам берген айрым биздин жердештерибиз 1000 сомдон таратты, сатып алды, мажбурлады. Мына анын жыйынтыгын, азабын көрүп отурабыз. Кечеки эле мына пандемияда дүйнөдөгү адамдардын өлгөнү боюнча 1-чи орунга чыктык го. 1,5 миңге чукул бир туугандарыбыздан айрылдык. Миңдеген адамдар ооруканадан орун таппай, аллеяга жатып калышты. Ошону унутуп калдыкпы? Эртең дагы ошондой күн келет. Эгерде биз азыркы намыска келбесек, азыркы ыкмаңарды, ыплас ыкмаңарды токтотпосоңор, эртең мамлекетибизде мындан жаман күндөр келет. Карысыбыз белчебизге эмес, төбөдөн ашты. Чек арабыз күндөн күнгө тарып баратат. Бюджетте акча жок. Шылдыңдагансып, шайлоо алдында эне атабыздын пенсиясына 300 сом кошобуз дейт. Ушинтип кор болуп, кордолуп, басынып жүргөндөн тажаган жокпузбу? Азыр дагы убакыт бар. Эртең саат 6-га чейин убакыт бар. Мамлекетти кылдын ушундай болсо дагы ойлонсоңуздар, кайра айтыңыздар. Форма 2 менен киргизгендерди кайра форма 1 менен өзү жашаган, өзү шайлап жүргөн участкаларына киргизиңиздер. Башка дагы жарандарыбыз форма 2 менен кирген болсоңор, кайра өз участкаңарга, өз жериңерге барып кайра кирип койгула. Жарым саат убактыңарды алат. Тагдыр чечүүчү маалда бир жоопкерчиликти моюнга тартып коелучу. Ушул добушубузду, аманатыбызды ак ниет менен, ар намыс менен, абийир менен барып шайлап коюңуздарчы. Кимге шайласаңыздар ошого шайлагыла. Бирок акча берген адамга, мал катары эки жакка жүктөп жүргөн адамдарга эмес.
жүрөгүңөрдөн чыккан партияларга добушуңарды бериңиздер. Мында токтотпосок мындай ыплас күрөштөргө мамлекеттен айрылабыз. Мамлекет бүгүн жардын кырында турат. Туңгуюкка келип капталды. Эртең баары кеч болуп калат.